Сиздер менен бирге жашайбыз, жүрөгүбүз сиздер менен. Аталган иш-чара Канышкы айыл аймагынын колдоосу менен уюштурулган. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды майрамы менен куттуктады. Ошондой эле алардын коомдогу ордун, колдоо көрсөтүүнүн зарылдыгын баса белгилешти. Аны менен катар белектерди тапшырып, алардын көңүлдөрүн көтөрүштү. Бүгүн өзгөчө майрам болуп атат. Ал биздин халктын аялуу катмарына бүгүн чоң иш-чара уюштурулуп, Канышкы айыл өкмөтү тарабынан ал жерде райондук мамлекеттик администрациясы четте карап турбастан өзүнүн жардамдарын, өзүнүн белек бечкектерин тапшырдык. Андан тышкары да Терексай айыл өкмөтүндө дагы үйдө жаткан, жеринде жардамга муктаж болгон адамдарга дагы Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынан жакындан жардам берүү максатында атайын буйругу чыгарылып, ар бир ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жакындан жардам беребиз. Чаткал районунда жалпысынан 1213 адам ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар каттоодо турат. Ал эми бул күнгө өткөрүлгөн иш-чара жыл сайын салттуу түрдө уюштурулуп, коомчулукта боорукерлик, колдоо жана тең мүмкүнчүлүк принциптерин бекемдөөгө багытталат. Эмгек жана социалдык министрлиги тарабынан да ар кандай ай сайын жеңилдик компенсациялар төлөнүп берет. Ал эми райондук мамлекеттик администрация өкмөттөрдөн дагы материалдык жардамдар берилип келип атат. Мындан да нары ушундай иш-чаралар, дагы жардамдар берилет. Ошол жардам берген баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Салтанатка жеке ишкерлер да катышып, социалдык темилгенин алкагында кийим-кече жана керектүү жардамдарын көрсөтүштү. Самалык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көңүлүн көтөрүү максатында уюштурулган. Аялуу катмарларды колдогон жетекчилерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Иш-чаранын соңунда Чыңгыз Айтматов атындагы райондук маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан концерттик программа уюштурулуп, катышуучуларга майрамдык маанай тартууланды. Тагайбек Акматов, Мухаммедалы Эшназаров, Чаткал району.